Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз көрөрман, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Бекбол Бакытуулу тааныштырам. Ош Ноокат жолунда түлөө өткөрүлдү. Муфтияттан билдиришкендей, Ноокат районунун баш имам хатиби Бекназар Ажы Жапаров жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте Ош Ноокат жолунда мал союп, түлөө өткөрүп, эл журттун амандыгын тилеп дуа кылышты. Бул жылы Ноокат районунун тургундары үчүн тилсиз жоодон улам оор сыноолор келип, көпчүлүктү кайгыга салды. Эжелтен ата-бабаларыбыз мындай учурларда жаратканга дуа кылып, эл журттун амандыгы үчүн түлөө өткөрүшчү. Биз да Ош Ноокат жолунда түлөө өткөрүп, жол кырсыгы жана башка апааттардан алыс болуу үчүн дуа кылдык. Аллахым дубаларыбызды кабыл кылсын, деди баш имам хатип Бекназар Ажы Жапаров. Айта кетсек, аталган Ош Ноокат жолунда бир канча жолу сел жүрүп, айрым жерлерде үйлөргө чейин сел каптап, оор жоготууларга дуушар болушкан. Баткенде 100 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жердин кыртышын сактоо чаралары көрүлүүдө. Баткен шаарынын Кызыл жол аймагында 5 чакырымдан ашуун жер астынан сызылып чыккан суунун нугу тазаланууда. Бул тууралуу шаардык бийликтин басма сөз катчысы Аскар Баймуратов билдирди. Маалыматка караганда, бул аракет көп жылдан бери тазаланбаган суунун нугуна багытталган. Муну менен 100 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жердин кыртышын сактоо жана 500дөн ашуун жеке турак үйлөрдү нымдан сактоо максатында жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө 5 чакырымдан ашуун жер тазаланды. Алдыда дагы 5 чакырым суу нугун тазалоо иши жүрүүдө, деп жазылат маалыматта. Баткенде бир жума ичинде 1000ден ашуун жол эрежеси бузулду. Бул тууралуу Салам медиага жол кыймылынын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 16, мас абалында автотранспорт каражатын башкаруу 19, белгиленген ылдамдыктан ашуу 140, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 3, башка жол эрежелери бузулган 825 факты катталды. Ал эми ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 43 автоунаа убактылуу токтотуучу айыпкороо жайына токтотулган. Күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Кийинки эфирден жолукканча саламыңыз түз болсун.